Баткен областында Кыргыз-Тажик чек арасында жалпысынан учурда кырдаал туруктуу деп санайбыз. Бирок ошол эле убакытта кырдаал өзгөрүп кетиши дагы мүмкүн. Баарыңыздарга белгилүү бул биз тараптан Көксай Аксай жолун асфальт төшөө жумуштары жүрүлүп жатат биз тараптан. Андан тышкары Аксай айылындагы дача жергесинде чек ара посту салынып жатат биз тараптан. Тажик тараптар өз тарабынан аракет кылышты бир жумуштарды жасаганга, андан кийин келип туруп 4 көчө бул бүгүнкү күндө маселе аягына чыга элек, чек ара аягына чейин чечиле элек. Ошол жерге жанагыдай шагал төгүп бир ушундай жумуштарга аракет кылышты. Бүгүнкү күндөгү окуя эмнеден чыгып жатат? Буну биз жакшы билишибиз керек. Бул биз Көксай Аксай жолун асфальт төшөө Көкташ Аксай жолундагы асфальт төшөө жумуштарын жасап жатабыз. Экинчиден Аксай айылындагы дача жергесинде чек ара постун куруп жатабыз. Ошол себеп болду бул окуяга. Тажик тарап бир канча жумуштарды аракет жасашып жатат. Ушуну токтоткула, алардын талабы чек ара постун курууну токтоткула деп. Биз чек ара постун өз жерибизде, өз территориябызда куруп жатабыз. Азыркы кезде эки тараптын тең элдери өз жумуштары менен алек. Чыр-чатак болгонго эч кандай негиз жок. Бүгүнкү күндө жумуштар өткөрүлүп жатат. Азыркы кезде чек ара күчөтүлгөн тартипте кайтарылууда.